Түштейсіз, өлі. Нарын облысынын Атбашы районунда катуу жаандан кийин жүргөн сел унаны айдоочусу менен кошо агызып кетти. Окуя 12 июль күнү саат 20:30 чамасында баш кайыңды менен ача кайыңды айылдардын ортосунда катталган. Кырсык тууралуу маалымат түшөрү менен жерине УКМдин куткаруучулары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ыкчам жетип барышкан. Алар сел агымына кабылган айдоочуну коопсуз жерге чыгарып калышкан. Орто кайыңдын көпүрөсүндө мондай чоң суу агып атат. Уже бир лек суу агып кетти атат азыр. Бул сөнден жабыркап же болбосо жоготууга эч кандай алып келген жок. Бир гана балчылардын 80 балчы элеги, бир деңиз контейнери, бир унаны агызып кеткен. Жабыркагандар жок. Бүгүнкү күндө комиссия иштеп бүттү, абал туруктуу. Бул селдин кесепетинен 80 балчелек, бир жылкы, бир контейнер жана жеңил уна агып кеткен. Уна селдин күчтүү агымы менен болжол менен 2 чакырымдай аралыкка чейин агып барып токтогон. Айдоочу Тилек Эркинбек уулу өз убагында унадан чыгып кетүүгө үлгүргөн. Учурда анын абалы жакшы. Чуркап барып машинаны айдап чыга алайын дегичек сел алып кетти. Ошо жерден чыгып кетти, мен селге агып кететиндей ылдыйраак барып ошол жактан чыктым. Машинанын үстүнө чыгып сууга секирип кешип чыктым. Машина жайык жерге токтогон кезде. Мен токтогондон кийин машина агып кетти кайра дальше. Ошол эле күнү сел кырсыгы Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунда да катталды. Нөшөрлөгөн жаандан улам Базар Коргон Арыстанбап унаа жолунун бир нече тилкесин сел каптап, кокту колоттон келген кум шагыл жолду жаап калган. Натыйжада жолдун болжол менен 14 чакырымына чейин кум шагыл толуп, унаалардын кыймылы убактылуу чектелген. 2026 жылдын 12 июль күнү кечки саат 8:15 чамаларында ушу нөшөрлөгөн катуу жаандын кесепетинен Базар Коргон Арыстанбап автоунаа жолунун 14 чакырымында коктулардан сел суулар түшкөн. Натыйжада ошол автоунаа каттам үзгүлтүккө учурап, убактылуу жол каттамы жабылып калган. Жергиликтүү жол тейлөө мекемеси ошол жарандык коргоо кызматтарынын техникалары тартылып, кечки саат 23:30 чамасында бир тараптуу жол каттамы ачылып, 12:30да бизге ушул толук жол каттамы берилгендиги боюнча маалымат келип түштү. Жерине ошол райондук өзгөчө чаралар бөлүмүнүн ыкчам топ жергиликтүү бийликтен тиешелүү кызматкерлер тартылды. Мындан тышкары 12 июлда түндүк-түштүк альтернативдүү унаа жолунун 232 чакырымында да сел жүрүп, жол убактылуу жабылган. Техникалардын ыкчам аракетинин натыйжасында жол кыска убакыттын ичинде тазаланып, эки тараптуу кыймыл кайрадан жанданды. Буга байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери айдоочуларды сапарга чыгаар алдында аба ырайы жана жолдун абалы тууралуу тиешелүү кызматтардан алдын ала маалымат алып, өзгөчө тоолуу аймактарда этият болууга чакырышат. Балыкчы Жалал-Абад унаа жолунда 11 июль күнү түнкү саат 10:30 чамаларында 256 чакырымдан 261 чакырымга чейин жаан жаап, жаан катуу жаагана байланыштуу сел жүрүп, тоолуу аймактарда ташкылоо жүргөн. Түнкү саат 10:30 жол жабылып, таңкы саат 06:00га чейин дэүү кызматкерлери иштеп, жолду тазалап ачышкан. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунда жүргөн айдоочулар жана жол кыймылынын катышуучулары сиздерге эскертип кетебиз. Жолго чыкканда түнкү саат 8:00 жол жабылат, таңкы маал саат 6:00 ачылат. Ошол сааттарды белгилеп, ошол убактарда өтсөңүздөр сиздерден суранабыз. Себеби Жалал-Абад облусунда сел кырсыктарынын саны өткөн жылга салыштырмалуу кыйла көбөйгөн. Расмий маалыматка ылайык, жыл башынан бери аймакта 94 жолу сел катталып, анын кесепетинен 280 миллион сомдон ашуун материалдык зыян келтирилген. Сел суулары 300гө жакын коро жайды каптап, 4 үй жашоого жараксыз абалга келген. Ал эми өткөн жылы ушул мезгил аралыгында облуста болгону 17 гана сел кырсыгы катталган. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.